Марқумдарға шамдан кейін дуа кылынбайт. Кылынган дуа каракчы арбактардын марқумдарына тийбей калат деп уккан элем. Ушул жөнүндө туурасын айтып бересизби? Шариятыбызда мындай нерсе жок. Каракчылар шамдан кийин дуаларды алып кетет, жетпей калат деген түшүнүк жок биздин шариаттын түшүнүгүндө. Анан шамдан кийин, куптандан кийин кайсы эле мезгилде марқумдарга Куран окулса же болбосо дуа кылынса, дуалардын пайдасы тиет жана Курандын, зекирдин, садаканын пайдаларынан ошол маркумдар мындай пайда алат. Себеби аркы дүйнөдө аларга пайда бере турган бир гана нерсе бул сооп. Ал сооптор ошол тирүү адамдардын, жакындардын дуа кылуусу менен, Куран окуусу менен жете берет. Маркумдарга шамдан кийин дуа кылынбайт деген нерсени мен китептерден жолуктура алган жокмун. Бул боюнча ачык, эгерде маркумдарга шамдан кийин дуа кылынбайт десе, анда биздин белгилүү китептерде аны баянданыш керек эле. Бул жөн гана